Номер 40 жалпы билим берүү орто мектеби. Негизделген жылы 1961 жылы 8 жылдык билим берүү орто мектеби болуп ачылган. Окутуу орус тилинде болгон. 1974 жылдан баштап толук билим берүү орто мектеп аталып келет. 1991 жылдан бери окутуу орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Мектеп 520 орунга ылайыкташтырылган, 2 кабаттуу. 1984 жылы музейи ачылып, 1985 жылы ветерандар аллеясы тургузулган. 2022 жылы апрелде башталгыч класстар үчүн кошумча 3 кабаттуу имараты Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы мамлекеттик мектеп куруу долбоорунун алкагында башталып, ошол эле жылы 23 сентябрда пайдаланууга берилди. Кошумча мектеп имараты 500 орунга ылайыкташтырылган. 4137 квадрат метр. Класстык кабинеттер 18, актовый зал, спорт зал, воркаут, футбол талаасы, баскетбол талаасы, медкабинет, эмдөө бөлмөсү, ашкана. Мектепке окуу режими 5 күндүк, 2 смена менен иштейт. Бүгүнкү күндө 1597 окуучу билим алып жатат. Класстар 1 класстан 4 класска чейин 689 окуучу, 5 класстан 9 класска чейин 747 окуучу, 10-11 класстар 161 окуучу. 2022-2023 окуу жылында 74 мугалим эмгектенет. Жогорку билимдүү 70, бүтпөгөн жогорку билимдүү 2, орто атайын билимдүү 2, пенсия курагындагы 15, жаш мугалимдер 12, эл агартуунун отличниги 9. Мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатуу, аларды күнүмдүк окутуу боюнча шарттарды түзүү жана жаңы инновациялык билим берүү усулдарды жана технологияларды окутуу өнүгүү программада максат катары коюлган. Учурда дээрлик 80% окуу класстар компьютер, проекттор жана акылдуу доска менен камсыз болгон. Педагогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүүдө мектеп ичинде тренингтер, мастер-класс, тегерек столдор уюштурулуп жана тажрыйба алмашуу, сабактарга катышуулар болуп турат. Саламатсыздарбы, кымбаттуу ата-энелер, окуучулар, эжекелер, сиздерди баардыгыңыздарга бүгүнкү биздин 3-К классынын жадыраган кыздар балдарынын ачык тарбиялык саатына катышып жатканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Эң биринчиден сиздер сырттан босогодон келаткандан баштап эле издердеги болгон баардык түзектерди сиздерге калдырат. Анда биз сиздерге жагымдуу маанай катары ыр менен баштап берели сабагыбызды. Жагымдап күлүп турган жайнап ыр менен жолса кандай жакшы, жолса кандай жакшы. Бул сүрөт жөнүндө ким эмнени айтса болот? Кана азыр окуп жүрөлү. Апа айтып көрчү. Жамбылап айтып көр. Ата-эне деген болсо, бала төрөлгөндө өзү сүйүнүп мээрим төгүп жаткан. Мээрим төгүп жатат экен. Дагы ким кандай түшүндү сүрөттү карап? 6 методикалык бирикмелер иш жүргүзүшөт. Окуучулардын илимге болгон кызыгуусун арттыруу жана мугалимдердин педагогикалык чебердигин көрсөтүү максатында предметтик декадалар өтүлүп турат. Жаш мугалимдерге насаатчылар бекитилип, методикалык колдоо көрсөтүп келет. 2021-2022 окуу жылында жаш мугалим Аманбаева Гүлкайыр Аманбаевна жүрөгүмдүү балдарга арнаймын конкурсунда райондо 1 орунду, шаар ичинде 3 орунду багындырган. Окуучулар райондук, шаар аралык олимпиадада спорттук мелдештерде байгелүү орундарды ээлешет. Сабактан сырткары убакта окуучулар би, хореография, комуз, футбол, баскетбол, волейбол, шахмат жана таэквондо кружокторуна катышышат. Мектепте билим берүүдө коопсуз чөйрөсү камсыз болгон. Мектебибиз акыркы үлгүдөгү камералар менен жабдылган. Ар бир кабинеттерде, ар бир тепкичтерде балдардын коопсуздугуна карата коюлган камера. Акыркы үлгүдөгү камера. Анан эң өзгөчөлүгү бул камера болсо үн коштоосу менен мен кабинетимде отуруп алып эле сабактарды карап өзүм көзөмөлдөйм. Камера деген 3 ай
сактайт. Бул да мурун биз цифровой камера менен колдонгонбуз. Азыркы болсо бул өтө жакшы сапаттагы камера болуп эсептелет. Биздин мектеп жаңы жана кооз. Мектепте ар түрдүү кружоктор бар. Мен би кружогуна катышам. Биздин класс ынтымактуу. Мектептен кийинки 5 жылдыкта ашыруучу максаттары өз доорундагы коомго интеграцияланган жана ушул коомду жакшыртууга багытталган жаранды калыптандыруу, мамлекеттик билим берүү стандарттарына жооп берген жогорку сапаттагы билим берүүнү камсыз кылуу, окуучулардын чыгармачылык дараметин өнүктүрүү, өз алдынча билим алуу, илимий изилдөө ишмердүүлүгүнүн көндүмдөрүн өздөштүрүү үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүү. Дареге, Бишкек шаары, Кахов көчөсү 7.